Marlen Abdurrahmанович, mende bir суроо эле сунуштагын. Бул актуалдуу маселени көтөрүп атасыздар. Бул жерге жазып атасыздар да, мына бул абзацкачы жылытуу мезгилинде депчи. Жылытуу мезгили билесиз, бул 6 ай эле болот да. А башка убакыттарда, эгерде бир ишкер Ысык көлдүн жээгинде бир банясы бар эле башка жерде, ал жерде бир дөңгөлөктөрдү жагып аткан болсо, түтөп аткан болсо, атмосфераны бузуп аткан болсо, ошол жерге ал жанагы жылытуу мезгилине 6 айдын ичинде эле текшерүү болот, ал маалда текшерүү болбойт деп туруп, алар жайы менен жагышы мүмкүн да. Ошондуктан мен жылытуу мезгилин дегенде алып салайлы деп атам. Себеби дегенде жыл бою болсун. Жыл бою ким атмосфераны бузуп аткан болсо, анга токтоосуз түрдө ошол жерге барып текшерүү барганга болот. Мен муну сизге жазуу түрүндө да сунуш беремин, ошону эске алып койсоңуздар. Рахмат, Шарибек Кадышевич, туура маселени айттыңыз. Комитетте да бул маселени карап атканда бир топ депутаттар ушуну айтты эле. Сиз жазуу түрүндө берип койсоңуз, муну биз сөзсүз кабыл алганга дайынбыз.